курулуш компаниясынын колдоосу менен даярдалды. Балам шокпу же ашыкча кыймылдуубу? Азыркы күндө ашыкча кыймылдуу деген гиперактивдүү деген сөз ушунчалык жайылды. Бала кичине чуркап койсо, оңго солго басып койсо, ата-энелер дароо карбаластап, биздин балабыз көп кыймылдуу деп тынчсызданып башташат. Бул нерсе бала аттуунун баарында эле кездеше турган кадимки көрүнүш болуп саналат. Көпчүлүк балдар тар үйдө эмеректерди айланып ары бери чуркайт. Кичинекей аянтка оюн куруп тамак иче турган столдун асты үстүндө жаны жай албайт. Мындай балдарды эч качан ашыкча кыймылы бузук деп айта албайбыз. Себеби балдардын денесиндеги артык баш энергияны чуркап, кыймылдап, шоктонуп, мына ушулар аркылуу сыртка чыгарып турушат. Деги ашыкча кыймылдуулук деген эмне? Дүйнөдө көптөгөн балдардын жанды сыздаткан психологиялык оорусу пайда болду. Жалпак тил менен айтканда бул оорунун аты ашыкча бузук кыймыл деп аталат. Мисалы, Голландиядагы үй бүлөлөрдүн 3%, Америкадагы ата-энелердин 5%, Англиядагылардын 1% балдарынын мындай ооруга чалдыгышканынан жапа жегишип, аны менен күрөшүп келүүдө. Ашыкча бузук кыймылга ээ болгон баланын жүрүш-турушу нормалдуу баланыкындай болбогондуктан, Европада мындай балдар майып балдар үчүн ачылган атайын мектептерде окутулуп, психологдордун жана атайын тажрыйбалуу педагогдордун жардамы менен билим алышат. Ашыкча бузук кыймылдуу баланын эң биринчи эле белгилери өзүн токтото албай дайыма кыймылдуу болушу. Бала денесиндеги кубаттуу энергиядан жеңилдеш үчүн ар дайым бир нерселерди жасап, бирөөлөр менен урушуп, бир ордунда турбай чуркап секирип, отурган ордунда да эң эле жок дегенде колу бутун кыймылдатып турганга муктаж. Бала заряддуу оюнчук машина сыяктуу. Качан жерге койсоң эки жака жүгүрүп тынбай кыймылдап турат. Мына ушундай абалды ашыкча кыймылдуулук дейбиз. Ал эми баланын жөн гана чуркап ары бери басып койгонун ашыкча кыймылдуулук деп айта албайбыз. Ашыкча бузук кыймылга ээ болгон балдар, булар көңүл буруусу эң начар жүрүм-турумга ээ болгон балдар болуп саналышат. Мисалы, 6 жаштагы бала кадимки шартта өзү кызыккан бир нерсеге 20 мүнөттөй көңүл бура алат. Ал эми ашыкча бузук кыймылга ээ болгон бала мындай узагыраак байланышты жасай албайт. Бир темага көңүл койгусу келсе да, дайыма ою башка жака кетет. Же айланадагы нерселерге тез-тез алаксыйт. Бул жерде көңүл бура турган дагы бир нерсе бар. Мисалы, кээ бир балдардын айрым сабактарды жактырбашы, же мугалим менен ата-энелердин балдардын сезимин кабыл алуусун түшүнө албашы, же болбосо баланын сабакка жакшы кунт кое албашы сыяктуу көрүнүштөрдү ашыкча бузук кыймылдын белгилери катары карайбыз. Бул нерсе баланын күнөөсү эмес, тажрыйбанын жетишсиздиги болуп саналат. Ашыкча бузук кыймылдуу баланын дагы бир белгиси анын тажаалдыгы. Ал дайыма ким менен болсо да урушууга даяр. Айланасындагылар менен эч качан тил табыша албайт. Ошол эле учурда адамдар менен достук мамиледе кура албайт. Эми ашыкча бузук кыймылы кандайча болот дегенге келели. Мунун пайда болушунун 4 негизги себеби бар. Булардын биринчиси эненин боюнда бар кезинде башынан өткөргөн окуялары. Баланын 2,5 килограммдан аз салмак менен төрөлүшү. Эненин боюнда бар кездеги убактысынын 32 жумадан аз болушу. Эненин боюнда бар кездеги тамеки же алкоголдук ичимдиктерди колдонушу жана ошондой эле энелик жаатындын зарыл функцияларды толук аткара албашы баланын ашыкча бузук кыймылдын белгилери менен төрөлүшүнө себеп болот. Экинчиси, боюнда бар кезинде баланын өсүшүнө эненин таасир эткен жоруктарынан сырткары, бала төрөлгөндөн кийин ыймансыз адеби жок, үй бүлөдө чоңоюшу ашыкча бузук кыймылдын пайда болуу тобокелчилигин көбөйтөт. Муну менен кошо, баланын кичинекей кезинде телевизор, компьютер менен эрте таанышышы ашыкча бузук кыймылдын белгилерин жогорулаткан факторлордон болуп саналат. Үчүнчүсү, баланын жеген тамактарына байланыштуу болот. Айрыкча химиялык кошундусу бар чипсы, шоколад, тоңдурулган жемиштер, химиялык заттар кошулган суусундуктар балдардын мындай ооруга чалдыгышына себеп болот. Ошондой эле балдардын жеген тамактарындагы гормондордун бузулушуна түрткү болгон элементтердин болушу ашыкча бузук кыймылга жол ачат. Айрыкча ашыкча бузук кыймылга ээ болгон балдарга карата жасалган изилдөөлөр бул жапа чегүү укумдан тукумга өтөөрүн айтышат. Бул убакта балалык чагында өздөрү ашыкча бузук кыймылга ээ болгон ата-эне баласына бул жапа чегүүнү өткөрүп берет. Ашыкча бузук кыймылды дарыласа болобу? Албетте, ашыкча бузук кыймылды дарыласа болот. Көпчүлүк ата-энелер кээ бир дарыгерлердин туура эмес жол көрсөтүүсүнүн натыйжасында медициналык дарылар менен дарыланганга аракет кылышат. Өкүнүчтүүсү азыркы убакта кунт коюунун жетишпестигинен жана ашыкча кыймылдуулуктан жапа чеккен башталгыч класстагы 10 миңдеген окуучуларга пайдасы жок алдын алуучу дарыларды жана депрессияга карата медициналык каражаттарды колдонуп жатышат. Пайдасы жок дарыларды колдонот дегендин да жөнү бар. Эмнеге?
Себеби ашыкча бузук кыймыл бүгүнкү күнгө чейин толук изилденип бүтө элек. Психологиялык илимде эч бир бала сен сөзсүз түрдө ашыкча бузук кыймылга чалдыккансың деп айта албайт. Мына ушуларды эске алганда билбей туруп балдарга дарыларды ичирүү чоң жаңылыштык. Ошол эле учурда ден соолугуна да зыян. Ашыкча бузук кыймылы бар деген диагноз коюлган балдарга Риталин аттуу дары берилет. Риталин бул кокаин сыяктуу таасир берген жана атайын рецепт менен сатыла турган дары. Бул дары ордунда тура албаган баланын жээликкенин токтоткондуктан дарыгерлер тарабынан күмөндүү дарылардын тизмесине киргизилген. Мисалы, Хоустон рак борборунда рак менен ооруган 12 балага Риталинге байланыштуу изилдөө жүргүзүлгөн. Натыйжада Риталин колдонгон балдарда Риталин колдонбогон балдарга караганда рак менен ооруп калуу тобокелчилиги 3 эсе көп экени байкалган. Ушул факторлорго таянчу болсок, так диагноз коюлбай туруп, жапа чеккен балага жаш чагында наркотикалык дарыларды берүү туура эмес. Европада бул тактикадан баш тартышат. Мындай ооруга чалдыккан балдар үчүн дарысыз психотерапия ыкмалары колдонулат. Балдарында ашыкча кыймылдуулукту байкаган ата-эне дасторконго койгон тамак ашка маани беришин кеңеш кылабыз. Жасалма жол менен өстүрүлгөн жер-жемиштер, химиялык жолдор менен тоңдурулган же консерваланган үрүндөр, түрдүү химиялык заттар, Е коддору бар заттар жана жасалма даам менен жыт берген чипсы, шекердүү жемиштер, химиялык боектор менен боелгон жана газдалган шире суусундуктарды жедирип ичирбегенди сунуштайбыз. Эмнеге дегенде буга окшогон жер-жемиштердин азык-түлүктөрдүн баары жогоруда айтылгандай акыры келип балдарга жапа чегүүлөрдү алып келет.